достор. 500 800 грамм. Бүгүн да пикалакс ичип, дагы суу ичип атам. Жакшы, шүгүр. Көчөгүнө ошо кудабыздын туулган күнү болуп, ошого барып поздравить этип, тоодо ойноп келдик. Жакшы эс алып келдик аябай. Бул дагы таза аба, природа, бул дагы ден соолукка байланыштуу. Ушинтип бир күн аябай эс алып келдик. Таза абада балдарга жакшы болду, аябай эс алып келдик. Суунун абасы таза, суусу таза. Ушу мен булактын аягынан кечип өттүм элем, ошол жерден эле баш тоодон бери булак болуп агып келет экен. Аягы жакшы экен, аябай сонун экен. Мурун кышына горный лыжа деп көрсөттүм, горный лыжа экен деп. Баягы чөп жайкысын көрдүм, кышкысын барып көргөн эмес элем. Аябай сонунки природа, аябай жакшы экен, ден соолукка аябай жакшы экен. Колуңан келсе бир дем алышта 3 жолу барып эс алып келсең, аябай сонун болуп турган экен. Таза аба экен, жакшы экен, аябай. Абасы таза, суусу таза дегендей. Аябай жакшы тосушту. Сонун жакшы. Сөз жок да. Анан мындан мурун бир видеодо жөнөттүм, таштар жөнүндө. 5-6 жыл мурун ошондой сел каптаган экен. Жана куда да сүйлөп баратпайбы, сарайдын ичин таш басып калган депчи, таш кирип уже толуп калган депчи. Ошо 6-7 жыл мурун сел болгон экен да. Мен баягы сел десе эле маани берчү эмесмин, селде суу агып кеткен го деп элечи, ушундай маани берчү эмесмин да. Анан көчөнүн сел эмне экенин көчөнүн түшүндүм. Аябай бул сел дегенде ошончо ташты агызып кетип атса, суунун күчү аябай эле жаман экен. Мен күчүн аябай түшүндүм. Ушундай оор таштардын баарын эметип атса, Кудай мындай кырсык бизди Алла Таала колдосун, сактасын. Кыргыз элимди ошо аябай жаман экен. Ошо көчөнү көрүп таң калдым, аябай. Жаман экен, аябай. Ошо чоң таштар экен. Ошонун баарын кандай агызып кеткен. Ошо ташты суу десе, суунун күчү ошончолук неме экен да. Эч ким пострадать этип эметкен эмес экен. Малдын баары тоонун башында болуп, баягы канал жээктеп суу агып, ушундай неме болгон экен да. Таш агызган экен. Жээкте жана чоң таштарды көрсөтпөдүмбү? Жок, жээгинин баарын ушинтип туруп калган да. Жайытты аралап суу эметип кеткен экен да. Чуңкур канал сыяктуу жайыт болуп кетет го. Ошолдо ташты агызып ошондой сел алып кеткен экен да. Элге деле эчтекеси мындай немеси тийбептир. Мал жанга деле мындай эчтеке кыянат неме болуп атыптыр да. Кыйынчылык, апат болуп атыптыр. Мындай немеден дагы апаттан Алла Таала сактасын. Бөөдө кырсыктан сактасын. Кыргыз элим ошолорду көрсөтүп коеюн дедим. Ошо дагы эс алуунун бир бөлүгү, ден соолуктун бир бөлүгү, жакшы природа, жакшы таза аба дегендей. Ошо эс алып келгиле, ошо колумду көрсөтүп кетсем, жакшы шишип тарады. Сонун колдун баары суу ичкенге агарып баратат. Жакшы моундай. Каралардын баары кетип, таза болуп кетип баратат. Көрдүңүзбү? Ошо баары жакшы, сонун. Анан дагы суу боюнча видео өткөзүп кетем.